Бүгүн Баткенде бош орундар жана кесиптер жарманкеси өттү. Баткен мамлекеттик университети уюштурган жарманкеде аймактагы орто мектептерден 275 бош орун, Баткен шаарындагы мамлекеттик жана коммерциялык башка уюмдардан 20 бош орун сунушталды. 30га жакын ишкана катышкан иш-чарага окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү жана жумуш издеген жарандар келип катышып, маалымат алышты. Жарманкеде жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору ишмердүүлүгү тууралуу кеңири маалымат берип, учурда чет жактан жумуш издеген жарандардын коопсуздугу үчүн зарыл болгон маалыматтар, мүмкүнчүлүктөр менен бөлүштү. Биздин борбордун негизги ишинин максаты биздин жарандарды чет өлкөлөргө тышкы эмгек рыногунда ишке орнотууга көмөк көрсөтүү. 2024 жарманкеси Батмунун карьера борбору тарабынан уюштурулуп жатат. Бул иш-чараны биз экинчи жолу уюштуруп жатабыз. Былтыркы окуу жылында дагы өткөргөнбүз. Биздин жарманкенин негизги максаты Батмуда билим алып, бүтүрүп жаткан бүтүрүүчүлөргө иш берүүчүлөр менен жолугуштуруу, аларга жумуш ордун камсыздап берүү. Карьера борборунун негизги максаты бүтүрүүчүлөрдүн жумушка жайгашуусуна көмөктөшүү багыты боюнча иш алып барат.